Эльмира Ажықанова, 40 чырақ. Оқуған Мұнара Алимжан-қызы. Тасмадай даңғыр жолда кичинекей автобус зымырап баратты. Алыстан келатат. Барар жери дағы алыс. Ичинде 10 чақты жүргүнчү, кары жашы, бала бакырасы бар. Баары бири-бирине чоочун, ким экенин ойлоп, кандай мүдөөдө баратканын ким билсин. Айтор, баары жол үстүндөгү жүргүнчүлөр. Алардын ичинде арткы орундуктарда эки баласы менен олтуруп келаткан келиндин көңүлү тынч эмес. Анын көңүлү менен башкалардын иши деле жок. Ар ким өз санаасы менен алек. Бири үргүлөп уктап барат. Дагы бири телмирип терезеден көзүн албайт. Тигинде дагы бирөө гезит караган болуп олтурат. Шоопур жигиттин да арттагылар менен иши жок. Жолго көзүн тигип, руль тегеретет. Алиге көңүлү тынч эмес келиндин аты Ырыс. Жанында бой тартып калган өспүрүм кызы, колунда кичинекей уулу бар. Машиненин багажына салынган көп жүктөрдүн ичиндеги эки чоң сумка ушулардыкы. Анда алардын кийим кечектери, күнүмдүк тиричиликке керектүү майда барат буюм теримдери бар. Ырыстын болгон дүйнөсү ушул эки баласы, анан алиги эки чоң сумкасы. Анын жүдөө тарткан кебетеси, карарып туурулган колдору, жупуну кийим кечеси турмуш абалын кабарлап турат. Сыртынан көргөндөр аны 40тан эбак өтүп калган аял деп ойлошу мүмкүн. Бирок бир караганда ошондой көрүнөт. Чынында ал быйыл 34-тө. Байкаган кишиге бой турпаты келишимдүү, көңүлү жайында болсо, көздөрү жайнап турмак. Өңү башына кам көрсө, ажарлуу эле аял болмок. Ырыс өзү өмүрү барып көрбөгөн тээ алыскы талас жерине эки баласы менен жол тартып баратты. Бир кезде мектепте чогуу окуган Чолпон аттуу ынак курбусу болоор эле. Анда алар өмүр бою бири-бирибизден кол үзүшпөйбүз деп ойлошчу. Бирок турмуш алар элестеткендей болгон жок. Экөө мектепти бүткөнү көрүшө элек. Бирок бир топ жолу кат жазышып, кабарлашып турушту. Жазганына караганда Чолпон жакшы жерге турмушка чыккандай. Күйөөсү милициянын чоңу дейт. Турмуш жайы кенен, бардар окшойт. Ушу кезде күйөөсүнүн кызматы боюнча таласка көчүп барышыптыр. Ырыс өзүнүн тагдыр жайын баяндап жазганда, мында көчүп кел, жашай турган үй табылат, жумушта табылат, балдарыңа каралашып турабыз, келгиниң деп чакырган эле. Учурунда жөнөп кете алган эмес. Ушунча алыс жерге эки баласы менен кантип барат эле. Бирок эми минтип башка аргасы калбаганда таласты көздөй жол тартып баратты. Ырыс жолго чыгаарын чыгып алып, көңүлү ойго туйгу. Чоочун жерде дагы кандай тагдырга кабылат. Адамдардан көңүлү калган жаны, анан бөтөн чөйрөгө аралашып кетиши да кыйын болоор. Аны сезип эле турат. Бирок тобокелге салбаска башка аргасы бар беле. Эки баласын кайда, кантип болсо да, төбөсү менен көр касса да багуу керек. Жардамга келер жан жок болгон соң кимге ишенет? Ишенген адамдарынын баарысы жолго таштап кетпедиби? Эми бир гана өзүнө ишениш керек. Балдары бирине бири жөлөнүп, уктап келатышты. Байкуштар. Бала болсо да так секирип ойношпойт, же чоёктоп эркелешпейт. Булардын да топчудай көздөрүндө кандайдыр санаа турат. Энесинин жабыккан көңүлүн ушулар да сезип турушат. Ырыс балдарынын үстү башын кымтылап кам көрүп келатты. Уктай беришсин. Жолда арбып кетер деп ойлоду. Өзү да бир аз чырым этип алайын деп башын терезе жакка буруп көзүн жумду. Автобус кенен жолдо зымырагандан зымырайт. Уктап кетер эмес. Кайра аны ойгу-туйгу ойлор басып, түйшөлүп келатты. Оюна кайдагынын баары келет. Ой деген ушундай чубалган, илешкен бир азаптуу нерсе экен. Андан качып да кутула албайт экенсиң. Энеси кырсыктан каза тапканда Ырыс 5те болчу.
ошондогу окуяларды элес буласкана билет. Жарым жылдан кийин атасы аны тайнесинин колуна берген. Ошол боюнча атасы кайрылбады. Тайнесинин айтуусу боюнча ал Сибирге иштегене кетип, ошол жактан орус аял алыптыр. Орустун жетегинен чыга албай калганда, болбосо бир кайрылып келип койбойбу, деп айтчу рааматылык тайенеси. Ырыс атасын деле жакшы элестете албайт. Бирок катып жүргөн бирин-экин сүрөтү бар. Анда жапжаш атасы менен энеси Лилиндин эстелигинин алдында кол кармашып түшкөн. Ошондо жаңы үйлөнүшкөн окшойт. Дагы бир сүрөттө үчөө Ырыстын жаңыдан тамтуң баскан кези. Жапжаш ата энеси Наристени эки колунан жетелеп, бактылуу жылмайып турушат. Бул сүрөттөрдө башта тайенеси гезитке уруп катып жүрчү. Кийин анын көзү өткөндө Ырыстын колуна тийди. Ата энесинен калган эстелик ушул сүрөттөр гана. Ырыс 8 класста окуп жүргөндө тайенеси көз жумду. Табым айнып турат, деп бир эле күн төшөккө жатты. Анан өзү тилеп жүргөндөй эч кимди кыйнабай, бактырбай тынч эле кете берди. Ырыс ошондо өзүн чындап жетим сезди. Көрсө тайенеси ополтоодой адамы тура. Аны апа дечү. Кайсы бир күнү апамдан ажырайм деген ой Ырыска али келе элек болчу. Тайенеси ага өмүр бою эле кам көрүп жүрө бере тургандай сезилген. Кызымды күйөөгө берип, орун очо калганын өз көзүм менен көрүп, анан өлсөм арманым жок деп кээде айтып калчу. Бирок ага жетпей калды тайенеси. Ырыс таекеси менен таажеңесинин колунда калды. Ичкиликке жакындыгы бар, жалкоорак таекеси көбүнчө аялынын жетегинде болоор эле. Таажеңеси аракетчил, түйшүкчүл, бирди экиге кураштырып, жоктон барды жасаган эпчил аял болчу. Ошого жараша тили да узун эле. Тайенеси айткандай, керек жерде ачуу, керек жерде таттуу тили менен Ырысты тиричиликтин ар кандай түйшүктөрүнөн аяган жок. Анын баары эч нерсе эмес. Жумуш кылгандан эч ким өлбөйттечи. 10 класска барган жылы болгон бир окуя Ырыстын жүрөгүнө оор так салып кетти. Ошону такыр эстегиси келбейт. Бирок унутуп да кое албайт. Колхоздун тамеки талаасынан бала бакыра алуу үй бүлөлөр жер бөлдүрүп алып иштечү. Ырыстын тайкеси да 2 гектар тамеки алган. Ишенгени балдары. Тамекинин иши ошолордун күчү менен бүтөт эмеспи. Үзгөнгө да, тизгенге да балдар чоң күч берет. Андай жумушта Ырыс кадыресе чоң кишинин ордунда иштейт. Кичинесинен үйдүн чарбасына аралашып чоңойду. Иш күчөп турган маалда Ырыс талаага жалгыз кетти. Кечээги үзүлгөн тамекини бүтпөй калып, үйдөгүлөр бүгүн түшкө чейин тезип бүтүрүшмөк. Аңгыча Ырыс эртеңкиге даярдап, талаада жула бермек. Таажеңеси ошондой деген. Ал кыңылдап ырдап тамеки үзүп жүрдү. Кыйла арбытып койду. Жалгыз иштегенде Ырыс тез иштечү. Алысыракта чаң жолдун аркы өзүндө райондун борборунан келген жардамчылардын каткырышып сүйлөгөндөрү огула калып жатты. Аңгыча арт жагынан шыбырттаган үн чыккансыды. Бурулуп караса, бир чоочун киши жакын келип калыптыр. Бул айылдык эмес, тиги жардамчылардан окшойт. Ырыс коркуп кетти. Бети башы майланышкан, толугунан келген 30 чамасындагы күрсүйгөн кара неме Ырысты тиктеп, кытмыр жылмайып туруптур. Чоң кыз, ичкенге муздак суу барбы? Жок, суу жок эле. Жалгыз өзүң ушунчаны жулдуңбу? Ооба. Иш тарман кыз окшойсуң. Кара неме кыздын тал чыбыктай бой келбетине арамдык менен көз жүгүртүп турду. Сага эмне? Эч ким жардам бербейби? Мен жулам, үйдөгүлөр кечинде келип жүктөп кетишет. Кара неменин арам ниети жандана түштү. Жалгыз турбайбы деп ойлоду. Кызга жакыныраак келди. Ага билгизбей эки жагын байкагансыды. Жакын жерде эч ким жок. Ырысты
шап кучактады. Ал кыйкырмакчы болду эле колундагы сасыган бет аарчысын оозуна тыга коюп, эки колун артына кайрыды. Ырыстын бүт күчү менен кылган каршылыгын ал чымын чаккандай да көргөн жок. Арам ниетин алеки заматта айванча ишке ашырды да, кара неме тамекини аралаган бойдон көздөн кайын болду. Бүттү. Бир заматта ушул иш болду. Эс учунан танган ырыс көптөө барып өзүнө келди. Колу буту калтырап, көз алдындагы жер көчүп бараткандай сезилди. Кыз кишиге мындан өткөн кордук болобу? Ызасына буулуккан ырыс өзүн керектен чыккан буюмдай сезип, бетин басып ыйлап олтурду. Анан туруп барып, арыктагы сууга бети колун жууду. Үйүн көздөй жөнөдү. Артына кылчайып караса, тамеки талаа аны кубалап келаткандай бир топ жерге чейин чуркап келди. Анан баш айланып олтура калды. Ушул окуяны эстөө ырыска дайыма оор. Ушу күнгө чейин эч кимге оозунан чыгарган жок. Өзүнүн гана жүрөгүндө калды. Балким ошон үчүн оордур. Ургаачынын тагдыры кылтылдаган асма көпүрөдөй эмеспи? Балким бул аял затынын алсыздыгыдыр. Анткени менен аялдын чырагы кырк деп коюшат. Ошол сөз чын болсо, ырыстын али бир дагы чырагы жаркырап күйөө элек. Бирок жашоого болгон жакшы үмүт адамды колдон алып жетелей берет экен. Орто мектепти бүтөөрү менен кошуна айылдагы Сапар аттуу жигит ала качып кетти. Көрсө, ал кокустук эмес экен. Таажеңеси менен Сапардын энесинин көптөн бери бышырып жүргөн максаттары экен. Ырыс менен Сапар бир айча гана жашашты. Экөөнүн ортосун бириктире турган чыпалактын учундай да жылуу сезим болгон жок. Андай сезим болмок да эмес. Этеги ачылып калган ырыс алардын көңүлүн суутуп койду. Үйгө камап алып, күйөөсү өзүнчө сурак жүргүзсө, кайненеси өзүнчө сурак кылды. Таажеңеси да чакыртылды. Анын сурагы өзүнчө болду. Эмне үчүн мага мурдараак бир ооз айтпайсың? Абириңди эптеп жабат элем го, шерменде кылдың, деп таажеңеси өз бетин өзү аткып, өз санын чаап жатты. Жүрөгү муздап, көңүлү зилдеп калган ырыс баягы жаман окуяны оозуна алып айткысы келген жок. Айтканда эмне? Эч кимисине үндөбөй койду. Кылдай күнөөсү жок кыздын мойнуна тоодой күнөө тагылды да калды. Ал күнөөнүн азабын эми өмүр бою тартат окшоп калды. Кимге барып түшүндүрүп актанат. Сапар менен болгон турмушу ошондой болду. Кайненесинин жылдырма какшыгына, күйөөсүнүн киши ордуна көрбөгөн мамилесине ырыс туруштук бере алган жок. Баары бир бул үй бүлөдө жашай алмак эмес. Кара бет болуп кайра келген ырысты үйгө көп кармабай, ылайыктуу жер таап, эртерээк күйөөгө берүүнү ойлоду таажеңеси. Шарият боюнча эрден чыккан аялды арадан 4 ай өтмөйүнчө кийинки күйөөгө берүүгө болбойт. 4 ай төркүндө үйдөн чыкпай олтурушу керек. Муну таажеңеси жакшы билет. Ошол арада ылайыктуу күйөөнү байкаштырышы керек. Ырыстын күйөөнү көрөйүн деген көзү жок. Көңүлү калды. Баарынан көңүлү калды. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Эч кимди көргүсү келбейт. Кайдадыр качып кеткиси келет. Кемсинип, чүнчүп кетти. Бара-бара жан дүйнөсүн бекитип, кулпулап алды. Таенесинин курбалы кошуна кемпир гана көңүл жубаткан сөз айтты. Эчтеке эмес балам. Ага капа болбо. Көңүлүңө жакпаса баса бергениң деле туура. Аялдын чырагы 40 дейт. Али жашсың. Сеники алдыда. Кадырыңды билбегенге кор болбо балам. Кошуна кемпирдин ушул сөздөрү ырысты кадимкидей сооротtu. Анан Чолпон деген классташ курбусуна кат жазды. Ал борбордо окууда. Төгүлүп чачылып, ичиндегисинин баарын жазды. Бир аз бөксөргөнсүп, өксүктөн арылгансып калды. Кийин Чолпондон да көңүл жылыткан кат алды. Канча жакшы кыялдары бар эле. Шаарга барып окусам дечү. Кол өнөрчүлөрдүн окуусуна кызыкчу. Кичинесинен эле куурчактарга көйнөк бычып,
тигип түрлөп кийгизер эле. Тайенесинен кездеменин өндөрүн сурай берип тажатчу. Тиричиликке жамап жаскаганга колу лыпылдап эптүү болчу. Анан баягыдан көп өтпөй тагдыр ырысты башка жакка жетеледи. Салыбек менен баш кошту. Ал мурда үйлөнүп ажырашыптыр. Эки кызы аялына кеткен экен. Башта тааныштырганда аны эмгекчил, арак ичпейт, үй жайга карамдуу дешти. Чын эле Салыбек улуу кичүү менен бат тил табышкан, элбектиги, анан иштармандыгы бар эле. Экөө тил табышып жашап кетишти. Ырыс үй оокатында болсо Салыбек сыртты жайгарчу. Бирок үй ичиндеги майда баратка дайыма көз салып турчу. Көрсө, ал анын майдачыл адаты экен. Анын аял тиричилигине киришмеси барган сайын көбөйдү. Муну байкаган Ырыс кээде ыгы келгенде Салыбек менен мамилелерди такташа кетчү. Андайда баары бир Салыбектике туура болуп чыкчу. Ал ар бир нерсени майдалап, зерикпей түшүндүрүп олтурчу. Дүйнө бир тыйындан куралат, деп баштачу ал сөзүн. Оокаттын оңой табылбасын, күнүгө ичип жеп жатканыбыздын баары акча экенин, акча азап менен табыларын, аны аял деген үнөмдөш керектигин ар күнү Ырыска айтып, кулагына куюп олтураар эле. Үкөктөгү ундун, шкафтагы кант чайдын канча калганын, эми канчага жетерин эсептеп турчу. Ашыкча бир тыйын коротуу деген алардын үй бүлөсүндө болчу эмес. Азыр ойлоп көрсө, балдарына бир да жолу атайлап момпосуй же оюнчук сатып беришпептир. Ырыска күйөөсү турмуштун жөн жайын түшүндүргөндөн такыр тажачу эмес. Кошуна колоңдор, тууган туушкандарда Салыбектин майдачылдыгынан, көп сөздүүлүгүнөн тажашып, өздөрүн оолак кармашчу. Ошентип жүрүп алар 15 жыл бирге жашашты. 2 балалуу болушту. Майда киши бардык иште майда эмеспи? Анын бул адаты калган жок. Тескерисинче барган сайын күчөдү. Андай киши бара-бара көржеме болуп кетет экен. Андайлар кызганчаак да болушат. Үй оокаттан башы чыкпаган Ырысты кошуна колоңдордон, ал тургай өзүнүн туугандарынан деле дайыны жок, кызгана берчү. Эгер аны менен талашып тартышчу болсоң, колуна тийген буюу менен башка көзгө чапкылап, 2-3 күн артынан ээрчип жүрүп, сабай берер эле. Ырыс көп жолу кечирди. Балдары үчүн гана айла жок кечирип жүрдү. Анын майдалыгына көнүп деле бүткөн. Бирок анын кийинки күндөрү көбөйүп кеткен кежирлиги, тегиң жок, таштанды, таажиңиң ажан деген сыяктуу кордогон сөздөрү Ырыстын жүрөгүн бир отоло муздатып, көңүлүн кайра жаңгыз кылып карайтты. Сүйгөндү мындай кой, көңүлү көк таштай калып, анан жек көрүп калган адамың менен жашап көр. Аялга бул тирүүлөй кордук. Аны турмуш токтоо, чыдамкай болгонго үйрөткөн эле. Бирок адамдын сабыры деле түгөнөт экен. Анан ал минтип, балдарын алып, тигил көр жемени таштап, жолго чыкты. Мына эми эртеңки күнүн тобокелге салып кетип баратат. Кош арык деген айылга күн баткан маалда жетип, балдары менен чоң жолдун боюнан түшүп калды. Эми чолпонду сураштыруу керек. Күйөөсү милициянын чоңу десе, оңой эле таап алар. Ал жолдун четинде 2 баласы менен чоң сумкаларынын жанында киши кара өтөбү деп 2 жакты акмалап турду. Тигинде бала жетелеген улгайыңкы толмоч аял шашпай келатат. Ошондон сурайын деди. Эже, саламатсыңарбы? Чоочун келинде тааный албай, өңүлө караган аял алик алган болуп, тигинин суроосун күтүп калды. Эже, ушул айылда чолпон деген келиндикине келдим эле. Чолпон? Кимдин келини? Күйөөсү милициянын чоңу. Иши менен ушул айылга көчүп келишкен. Ооба. Бирок алар эбак эле көчүп кетишкен? Көчүп? Качан? 2-3 ай болуп калды го дейм. Ырыс шалдайып туруп калды.
Анан кайра сурады. Кайда кетишкенин билбейсизби? Ушу угушумча Россияга кетишти окшойт. Күйөөсү жумуштан бошоп калып, соода кылып акча табабыз дегендей кылышты го. Сен кимиси болот элең? Мен Чолпондун жолдош кызы элем. Кап, такташып алып анан келсең болмок экен. Аял ырыстын бою башына, балдарына кыйытып көз таштап турду. Ырыс дал болуп туруп калды. Эми кантет? Муну байкаган аял басып кете алган жок. Укпадыбы акыбалды. Эми бүгүн кайра кете албай калдың го? Кеч болуп калбадыбы? Машина чыкпайт шаарга. Бул жерде башка тааныштарың бар беле? Жок эже, эч кимим жок бул жерде. Ырыстын үнү кардыккандай ызалуу чыкты. Аял бир аз ойлонуп калды. Эч кимиң жок болсо, талаада калмак белең. Жүрү биздикине. Түнөп алып, эртең кайтаарсың. Ушинтип, ырыс чоочун аялдын үйүндө бир түн түнөдү. Өзүнүн кайра кете албасын айтып, жөн жайын түшүндүргөндөн кийин, аял айылдын этегиндеги бир тууган сиңдиси менен сүйлөшүп келди. Ырысты бала чакасы менен сиңдисинин короосундагы бир бөлмөлүү жыгач үйгө киргизмек болушту. Аялдын сиңдиси Батыйна, күйөөсү, бала бакырасы менен айылдын эң бай бардар адамдары. Кара малы, кой эчкиси короого батпай калганда, ары тоодо этектен алган жерине кашар куруп, жарым тиричилиги ошол жакта. Айылдагы үй менен кашардын ортосу анчейин алыс эмес. Тигилгелин тиричиликке тың болсо байкап көрүп, жалдап алсам деген ой менен Батыйна аны убактылуу кийирди. Батыйна да толмочунан келген, өзү ачык айрым сүйлөгөн, бетке айтма мүнөзү бар, даңкылдаган аял. Кээде кесир ооз да сүйлөп коет. Жактырбай калган кишисин улуу кичүүсүнө карабай кагып салат. Аны айылдагылар көпкөндүгүнө жоорушат. Ал көппөгөндө анан ким көбөт? Адыр түздөгү малдын баары ушулардыкы. Кашарда бир эмес, 2 койчусу бар. Малды ошолор багат. Эринин 2 машинеси бар. Жаңысын сыйга, эскисин тоо ташка минет. Балдарынын алды борбордо кымбат окууларда окушат. Айыл эли ушулардан карыз сурайт. Көп аялдар Батыйнага жагалданып турушат. Анткени алардын баары бир Батыйнага иши түшпөй койбойт да. Ал ырыска боор орогондан эмес, анын айласы түгөнүп турган абалынан пайдаланып, иштетип алайын деп чечти. Ошентип ырыстын чоочун айылда бир бөлмө жыгач үйдө жаңы турмушу башталды. Азырынча күн жылуу, суук түшсө кантээр экен, аны да көрө жатаар. Ырыстын милдети таң эрте туруп, 10 чакты уйду саап, машинеге тартчусун тартып, айранга дегенин бышырып уютуп, райондон күн ара келген машинеге сүт өткөрүп, тыйынын тактап, айтор 10дон ашык уйдун сүтүн жайгаруу, идиштерин жууган эле канча жумуш. Кайра эле кеч кирет, кайра саайт, кайра эле ошол жумуш. Бирок арткан үрткөн айран, сүт менен эле балдарын эптеп бакчудай. Кызы да чоңоюп калбадыбы? Анын да жардамы чоң. Ырыс балдары үчүн уй саамактан тимеле башы менен жер казбайбы? Бир гана жүрөгүн сыздаткан нерсе балдарынын мектепке барбай калганы. Ушуну ойлогондо алардын жүзүн карай албайт. Анан да кичүү уулу кээде атама барам деп кыңкыстап калчу болду. Аны да эптеп сооротот. Таягына өбөктөгөн кошуна кемпир кээде шашпай басып, иш менен алектенген ырыстын жанына келип олтурат. Аны кара кемпир дешет экен. Кара кемпир ырыстын жөн жайын сыртынан уккан өңдөнөт. Кээде эле кобуранып, анын көңүлүн жубатып сүйлөп калат. Өзүң тирик арак экенсиң, балдарыңды ушинтип бак эме. Кылган эткениң дурус. Батыйнага жакшы кызмат кылсаң, ал деле ак көңүл келин барбалаңдап, эмгегиңди жебейт. Ырыс үндөбөйт. Эмне демек эле?
Анын жүрөк дартын булар кайдан түшүнсүн? Кара кемпир кайра сүйлөйт. Кемпирдин иши ошол эмеспи? Жаш экенсиң, Кудайдын айтканы тургандыр. Аялдын чырагы 40 дейт. Ырыс биринчи күйөөсүнөн ажырашып келгенде тайенеси курбалдаш кошуна кемпир да дал ушул сөздү айткан. Аялдын чырагы 40 дейт деген. 40 болсо гана алардын күйгөнү. Жөн эле айтылган сөз го. Жок дегенде бири күйсөчү. Ырыс ушуга ичинен ызааланып алат. Анан балдарын ойлогондо кайратына келе түшөт. Кудай баланы ошон үчүн берет окшобойбу? Батыйнанын күйөөсү эркебек алгач ырысты бир бечара катары көрдү. Ал тургай Батыйна келип акылдашканда анчейин ынаган эмес. Эки баласы менен кереги эмне? Кандай аял экенин кайдан билесиң? Деп корсулдаган. Ошондо Батыйна да көп сөз сүйлөдү. Мен жалгыз кайсынысына жетишем? Анда малыңды сатып жогот, мен сага күң белем. Ансыз да белим ооруп араң жүрөм. Сенин эмнең кетет эле? Айлык деле төлөбөйт элек. Анча-мынча тамак аш берип турмакпыз. Болуптур. Кийирсең киричи. Андан да кутула албай жүрөт эмессиңби? Ал жагын мага кой. Сени кыйнабайм. Эми кызык. Эмнегедир Эркебай ырысты ойлочу болду. Анын токтоолугуна, бир сырдуу муңайым тарткан көздөрүнө, ички адебине ал да ошончо аяр мамиле жасагысы келет. Аны аяп, жардам бергиси келет. Ыгы келсе жакшы сөз айтсамбы дейт. Ырыстын жүрөгүндө туюк жарадай болгон азап баарын алдырттан сезип жүрөт. Өгүнү аны жыгач үйдөн Кашар жактагы дубал үйгө көчүрүштү. Күн салкындап калбадыбы? Анын үстүнө ырыс күндөн күнгө Батыйнанын ишенимине кирип келатат. Ишинин баарын өз убагында айттырбай бүтүрөт. Тыкандыгы, сергектиги бар. Өз үйүндөй иштейт, көп сүйлөбөйт. Батыйна ырыска бир мүшөк ун, картөшкө, май-сай кийирип берди. Дагы кошумча төшөнчү орончу, эски коско идиш аяктарынан кайрылышты. Эми кичине жакшы болуп калды. Батыйнанын да колу узарып, Кашар менен этектеги үйдүн ортосунда күнүмдүк иштерди тескеп, көбүнчө этектеги үйдүн тиричилигине байланып калды. Эркебай элүүлөр чамасындагы корс-корс сүйлөгөн орой чалыш, бирок ак көңүл адам. Мээнеткеч, эч кимдин эгинин жебеген чынчыл киши. Улуу кичүүгө өткүр сүйлөгөнү менен ырыстын жанына келгенде эле сүрдөгөнсүп, аяр сүйлөп калат. Ага ара чолодо жардам бере коет. Меши быкшып күйбөй жаткан экен. Аны оңдоп берди. Отундарды майдалап жарып, кургак турсун деп кире беришке жыйып койду. Өгүнү жууган кирлери батпай, бадалдарга жайып жүргөн экен, кермесин дагы узарта тартып берди. Ырыс бу кишини кайра убара кылып жатамбы деп ан сайын ыңгайсызданат. Эркебек ырыстын кыйналып жүргөнүн билип турат. Ошон үчүн ыңгайы келе калганда кол кабыш кылып жиберет. Ырыс да башта Эркебекти дүңкүлдөгөн орой неме деп ичинен жактырчу эмес. Көрсө, кылт эткенди сезип турган кыракы, ак ниет адам экен. Чын ниетинен жасаган мамилесине ырыстын да ичи жылып жүрөт. Бирок баары бир өзүн андан окчун кармайт. Эркектен көңүлү калган жаны ишенгиси келбейт. Алар сууну чоң сайдан алышчу. Көгүм талаш эки чака менен ырыс сайга кетти. Чакаларын толтуруп коюп, жээкте шалдайып олтурду. Чарчаган жаны тургусу жок. Суунун шарын тектеп олтура бергиси келди. Анын сууга баратканын Эркебек көргөн эле. Мал жайгарып жүрүп, сарай тарапка улам көз таштап жатты. Ырыс жок. Көгүм коюланып барат. Ага эмне болду? Суу тартып кеттиби? Кайра карады. Көрүнбөйт. Эркебектин тынчы кете баштады. Кечээден бери суу күргүчтөп аткан эле. Ошону ойлоп алып, токулуп турган атына шап минип, камчыланып жөнөдү. Эңке ишке жеткенде
атын карагайга байлап коюп, ылдыйлап түштү. Тигине ырыс олтурат. Эркебектин дауышын угуп, ал ордунан тура калды. Ыйлап жатыптыр. Көз жашын жашырууга үлгүрбөдү. Эркебек жакын келип, ырыстын көзүн карады. Ырыс үн катпады. Эмне болду сага? Батыйна бирдеме дедиби? Жок, мен өзүмчө эле. Сиз бара бериңиз. Кой, ыйлаба ырыс. Эки баланын энеси да ыйлайбы? Мен сени кайраттуу келин деп жүрсөм. Бул сөзгө ырыстын көз жашы дагы мөлттей түштү. Айтчы, эмне болду? Кыйналып кеттиңби? Жок. Мен сени түшүнүп турам, ырыс. Дагы эмне деп соороторун билбей, Эркебек оңтойсузданды. Байке, сизге ыраазымын. Мен кыйналганда деп барып токтоду. Жүрү кеттик. Үшүп кетипсиң. Баса, көгүмдө сууга келбей жүрчү. Ырыс саамай чачтарын ирээттеп, шыпырыла жаздаган жоолугун оңдоп салынды. Эркебек чакаларды көтөрүп жөнөдү. Ырыс анын атын чечип, жетелеп басты. Булардын келе жатканын көрсө, батыйна жер чапчып, чачын жулмак. Ырыс кызык түш көрдү. Үйүндө жарык өчүп, ширеңке таппай кайсалап жатыптыр. Терезеде босогодо коюп тизилген чырактарды жандыра албай убара. Ошол маалда айнектен түрү суук капкара киши ырсайып карап туруптур. Аны көргөн ырыстын жүрөгү оозуна тыгылып, каалганы көздөй кетенчиктейт. Анан босогодо Эркебектин дауышы чыгып, кирип келет да, чөнтөгүнөн ширеңке алып чыгып, четки чыракты жандырат. Үй жарык, жылуу боло түшөт. Эркебекти көргөн түрү суук киши тарпылдап качып жөнөйт. Анан улам бир чырак өзүнөн өзү жылт этип күйүп, үйдүн ичи жапжарык боло калат. Ырыс түндө көргөн ушул түшүн күнү кечке эстеп жүрдү. Баягы кемпирлер айтчу 40 чырак ушулго деп ойлоду. Кантсе да жакшы түш экенин туйду. Түрү суук кишинин качып кеткени жакшы болду. Ырыстын жүрөгү солктей түштү. Эстеди. Баягы тамекини аралап келип, зордуктап кеткен кара неме экен. Ооба, ошол түшүмө киргенин карасаң, деп ичиркенип алды. Ошентип күндөр өтө берди. Бир күнү Эркебек райондон 3 көздүү газ, электр жылыткыч, анан дубалга такма чоң күзгү сатып келип, ырыска жайгаштырып берди. Балдарын көрсүн деп, жаңы жылдын алдында телевизор киргизип берди. Айтор ага ар күнү кам көрүп жүрдү. Ырыс ан сайын чын дилинен кызмат кылды. 1-2 күнгө алысыраак кете турган болсо, ырыска акырын ыгын таап айтып кетет. Ал дагы Эркебектин келер жолун карап, тымызын күтчү болду. Бир күнү этектеги үйдөн чыр чыкты. Акыры бул чыр чыкмак. Аял деген кыраакы эмеспи? Батыйна баарын байкап жүргөн экен. Буркан шаркан түштү. Ушу сандалган аялга көзүң түштүбү? Айтып жатышат кошуналар. Эч ким эч нерсе айтпайт. Койсоңчу. Кантип айтпайт? Эриң тигине алып алды беле, деп жатышат. Эркебек бир аз үндөбөй туруп, эми болоору болду дегендей токтоо сүйлөдү. Батыйна, сен эми ачууланба. Ырысты мен эч кандай кетире албайм. Айта беришсин. Сен кааласаң каалабасаң да, эми ал биздин үй бүлө. Ия, ошондойбу? Ошондой болуп калды беле? Болбосо, эми ошондой болот. Эркебек андан ары сүйлөшкүсү келбей, тонун кийип, камчысын алып, сыртка чыгып кетти. Ат үстүндө кыштын таза абасын жиреп, кашарды көздөй бастырып баратты. Оюна түркүн суроолор келди. Эмне үчүн жакшы адамды сүйүүгө болбойт? Жакшы сезимге эмне үчүн тыюу салышат? Бирөөнү жек көргөнчө сүйгөн жакшы эмеспи? Эмне үчүн өз сезимимди капаска камап, тумчуктурушум керек? Сүйүү бул
жакшылыкта, жакшылыкка эмне үчүн бөгөт коюшат? Булар билишпейт ырыстын жакшы аял экенин. Эркебек ушуларды ойлоп Кашарга жакындап келатты. Мана, азыр барып айтыш керек. Сен эми эч кайда кетпейсиң. Сен менин үй бүлөмсүң. Силерди эч кимге кор кылбайм, деши керек. Ушуну качантан бери айта албай жүрбөйбү? Бүгүн төң албай айтыш керек. Канчага чейин кыйналып жүрө берет? Бу маалда ырыста негедир уктай албай, шырт эткен дабыш чыкса баш көтөрө калып жатты. Келди бекен деп терезеден аркы үйдүн жарыгын карайт. Келе элек. Келсе терезеси күймөк. Койчулардын да жарыгы өчтү. Жатышты окшойт. Эркебек келе элек. Аны эмнеге күтүп жатканын ырыс өзү да билбейт. Анын келгенин билсе, анан көңүлү жайланып, бир беткей уктап кетмек, балким. Эркебек болсо, жаш жигитче көкүрөгү өрөпкүп, ырыска шашып келатты. Ак карлуу кышта жүрөгү алып учуп келатты. Эми ал элдин кеп сөзүнө кайыл, айта беришсин. Бардыгын өз мойнуна көтөрөт. Бир гана ырыс эч кайда кетпеши керек. Аны балким тагдыр өзү ушул үйгө алып келгендир. Чыгарманын соңу. Сиздер Элмира Ажыканованын 40 чырак деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.